Намазар Фамил, 3. класста окуйм. Мен сізге азыр баян жанагылар айтып берем. Биздин эң чоң көлү көл. Ал жерге жайында жарым миллиондой туристтер, эс алуучулар келип ден соолугун чындап кетет. Көлдө балыктар көп болчу, бирок адамдар аларды жыл сайын кармай берип азайгандан азайып баратат. Мындан 150 жыл мурда келген саякатчылар балыктардын ушунчалык көптүгүн аларды учтуу нерселер менен сайып ала бергенин жазат. Ал кезде жектеги чычырканаттардын арасында түлкү, коён, кыргоол өтө көп болгон. Азыр алар азайды. Ысык көлгө ар тарабынан жыргалаң, туп, каракол, кызыл суу, жуку, баскон сыяктуу чоң дарыялар куят. Бирок бир да суу агып чыкпайт. Таң каларлыгы көл толуп кетпейт. Кышында да тоңбойт. Мен айтып берем. Мен отурам дал сенин жаныңда, бирде ырдап, бирде муздап кайгылуу. Күнөө кылсам, же кубансам күнүмө, ажат кылдым сага көлүм кайрылуу. Көл жигинде жайлуу турмуш жайылып, асманда куш, көлдө өрдөк чуу салып, термеп жатат жазилеби дүйнөнү, табигаттын музыкасы күй чалып.